Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн арка айылында футбол аянтчасы жок эле. Айыл жаштары кошуна айылдардан сырткары Тажикстандын футбол аянттарына да барып турушчу. Эми алыс барбай өз айылдарында ойноого шарт жаралды. Аркага 26 000 долларга кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Могу ички миграцияларды бир аз токтотуп, ошондой эле жаштарга бир кандайдыр убагын өткөрүүчү жайларды уюштуруп берүү, ошону менен бирге биздин айыл аймак моундай чек арада жайгашканына байланыштуу ошол эл аралык достук мамилени чыңдоо максатында болгон да. Футбол аянтчасы бейөкмөт уюмдар тарабынан курулуп, ага 26 000 доллар сарпталган. Анын 800 000 сому жергиликтүү казынадан каржыланды. Негизги максаты чек ара аймагындагы жаштарды кылмыштуулуктан арылтуу жана спортко үндөө болуп эсептелет. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө акыркы 2 жылдан бери футбол аянтчалардан үшөө салынып, жаштар арасында кылмыштуулук катталбаптыр. Жаштарыбыз бири-бири менен мындай сүйлөшкөнгө, чогуу тренировкаларды өткөргөнгө, таанышканга, жакын достошуу үчүн бир эмеси шарттары болсо жакшы болот деген максатта курулду. Уруш талаштын эмесин жоюу боюнча ошондой мелдештерди өткөрүп, мына азыр 1 жыл 1,5 жылдан бери эки республиканын ортосунда эч кандай жаш өспүрүмдөр арасында ошондой эле коомдук жерлерде жасөспүрүмдөр катышуусу боюнча эч кандай кылмыш катталган эмес. Спорт аянтчасынын ачылуу аземине Тажикстандан да коноктор чакырылып, футбол мелдеши уюштурулду. 15 жашка чейинкилерден жалпы 10 команда катышты. Эки өлкөдөн 5 команда күч сынап, жыйынтыгында 1-2 орунду Кыргызстандын жаштары ээлип кетсе, 3-гө тажикстандыктар татыктуу болушту. Бизге жакшы болду. Эми келип ойноп турабыз. Буга чейин бул жакта аянтча жок болгондуктан шарты жок жайларда кыргыз досторубуз менен ойноп турчубуз. Азырынча ошол шарт Тажикстан менен Кыргызстан ойношуп жатабыз. Достук катарында ар дайым биз тажик досторубуз менен пойлада көп болбосо 2 саат же 1 саат футбол ойноп ар дайым өткөрүп турабыз. Биз тажик досторубуз менен ойноп жүрө берейик ушинтип. Оюндун жыйынтыгында эки улуттан куралган команда түзүлдү. Эми Тажикстандын жаштары да келип, бул аянтчада машыгып турушмакчы. Белгилей кетсек, Жаңы Жер айыл өкмөтү ошентип футбол аянтчалары менен толук кандуу камсыздалып бүттү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дижелил уулу, Ынтымак, Лейлек району.